саламатсыздар, урматтуу замандаштар. Санжыра программасын биз Ош шаарынын Алымбек Татка этнографиялык борборунда өткөрүп жатабыз. Бүгүнкү сөз Алымбек Татка жөнүндө сөз болмокчу. Мен адегенде ушул Алымбек Татка жөнүндө баян берүүчү абаларыбызды тааныштырып кетейин. Жанымда отурган апабыздын аты Жусуева Патила, Алымбек Татканын чебереси болот. Андан кийинибиз болсо Карбоздун небереси. Карбоз деген бул киши өтө баалбан, жан сакчы киши. Алымбектин жан сакчысы болгон. Ошо Карбоздун небереси Назарматтын кызы Сатыкан эже эне отурат. Куш келипсиздер. Мына биз Алымбек Татканы киносун деле көрүп дегендей баягы тарыхтан деле окуп жатабыз. Бирок сиз баягы чөбүрөсү катары маалыматты көп билесиздер. Мен ойлойм, буга чейин эл укпаган сөздөр бар деп ойлойм. Сиз ушул Алымбек Татка чоң атаңыздын жашап өткөн баягы доорунда ата бабаңыздын айтып кеткен сөздөрүн бир баштап айтып берсеңиз, кандай киши болгон экен, жаш кези кандай өткөн экен, бул киши кайсы жерде төрөлгөн, кайсы жерде чоңойгон. Анан эң кызыгы бул деги Курманжан Татканын дагы бир өзүнчө бир менен болгон мамилеси, таанышышы дегендей бир окуялар бар эмеспи? Аны кыргыз элдери жакшы билбейт. Бул биз үчүн деле баары үчүн кызык. Ушундан баштап берсеңиз. Алымбек Татка 1799 болжол менен 1800 жылдары деген маалыматтар бар. Алымбек Татка Алай районундагы Жошолу айылынын ылдый жагында Каргаша деген айыл бар. Ошол Каргаша айылында туулган. Алымбек Татка жашында эле бунун ата бабалары деле билимдүү адамдар болгон, элди жүгүн көтөргөн. Тилеке баатыр, Тилекенин баласы Шамырза, Тилекенин баласы Ажыбек, Ажыбектин баласы Шамырза, Шамырзанын баласы Асанби деген болгон. Мына Асанбийдин уулу болуп эсептелинет. Асанби баласынын зээндүүлүгүн баамдап, 6 жашынан 9 жашына чейин Кытайдын Ли Чан деген тарбиячысына берген. Ошол жерден тарбия алгандан кийин эмеге алып келип окутат. Кокондо окуйт, Самаркандда окуйт. Андан кийин Стамбулга контракты менен окууга киргизет Алымбек Татканы. Стамбулдан окууну бүткөндөн кийин Европанын жашоосун үйрөнүү үчүн Римге чейин барып, ошол Европанын элдеринин жашоосу менен кенен таанышып кайткан адам. Алымбек Татка ошо жашында эле көп тилдерди үйрөнгүсү келген, түрктөрдүн тилин үйрөнгөн, фарс тилинде сүйлөгөн бул киши. Европага барганда дагы өтө кенен сүйлөй албаса дагы ошо англис тилдерин кичинеден божомолдоп үйрөнгөн адам. Орус тилине жакын болгон бул киши. Мына ошентип көп элдер менен тил табышканга, көп элдерди менен таанышып кайткан адам катары айта алабыз. Ошол Стамбулдан билим алып кайткандан кийин Алымбек Татканын атасы Кокон хандыгына ишке киргизет. 7 күлүктү күмүш менен жабдыктап, Кокон хандыгына тартуулап ишке киргизген экен. Башталышында Алымбек Татка көп өлкөлөрдө, бир топ өлкөлөрдө посол болуп иштеген, элчи болуп иштеген. Ошол элчи болуп иштегендеринин мисалы катарында эң чоң уулу Карыбек. Карыбекти 4 жаш, 5 жашынан кошо ээрчитип жүргөн экен. Карыбек ушунчалык зээндүү бала экен. Кайсыл жерге барса түрктөрдүн тилин 2 жумада эле үйрөнүп алган экен. Андан ары Арабияга барганда арабтардын тилин бир топ узак убакытта үйрөнгөн экен. Эми ошондо деле 1 ай 2 айдын ичинде үйрөнгөн экен. Ушунчалык мындай билими күчтүү бала болгон экен. Анан ошол Алымбек Татканын эми жаштыгын айтып келсек, ошентип окуп, билим алып, андан кийин үйлөнөт. Биринчи аялынан бир уулду болот. Апасына айта берет экен. Жылжыбай бичеге. Апа, менин уулум Бекбай болбойт, Бокбай болот деп, эми байлыкты жакшы көргөн бала болот, намысты көп ойлогон деп, аялынын чаңганын ошо апасына ушинтип билдирчү экен. Ошол кездерде Курманжан Татканын атасы менен бир тууган Мадияр деген агасы Алымбек Татканын катчысы болуп иштейт. Ошол катчысы болуп иштеп жүргөн кезде Алымбек Татканы жапалакка чайга чакырат, мейманчылыкка. Анан ошол жерге келгенде
Алимбек Татканы көрүп эле 16-дан 17 жашка караган Даткени Курманжан жакшы көрүп калат. Анан атасына айтат: ата, агамын мыйманын бир шырбаз козу союп мыйман кылып койбойлубу деп. Анан атасы макул болот, бир шырбаз козу союп мыйман кылат. Үйдөгү бардык тартипти, дасторкон салгандын бардыгын Курманжан тейлеп жүрөт. Анан эт бышканда атасынан дагы суранат: ата, этти мен узатпайынбы, уруксат берсеңиз дейт. Анан атасы Курманжан эмне десе ошонун бардыгын аткарган экен ата энеси. Себеби Курманжан менен Кудаяр деген гана бир тууганы болгон, калган балдары улам төрөгөнү, улам чарчап кала берген. Ошон үчүн Курманжанды эркек балача кийиндирип, ушу турмушка кеткенге чейин эркек балача кийинип жүргөн кыз болгон. Анан Курманжан этти узатат элдин баягы келген мыймандардын көзүнчө. Анан Алимбек Татка баягы аял чанып жүргөн жаны сынабайлыбы деп кичине кайрылганда баары акырын бири-бирине макул болгондой болуп калышат. Анан чыгып баратканда колго суу куят Курманжан. Колго суу куюп аптоо деп коет, мындай чоргосу узун колго суу куя турган чөгүм менен Алимбек Татканын алаканын басып коет. Анан Алимбек Татка да чочуп кызды карайт да, анан кыздын көзүнөн баамдагандыр. Анан Алимбек Татка Алайдын Сабай деген айылыбыз бар. Ошол жерге ууга кетет, эс алып, кичине тайган салып, куш салып эс алгалы кетет. Аны угуп калган Курманжан атасынын жылкысын Алайга айдайм деп жөнөйт. Мурда чыйырчык аркылуу айдаган Курманжан жылкыны бул жолу Кавлан көл деген кыска жолду айыл аркылуу өтүп, ошондо Алимбек Таткалар уу салып жүргөндүн тушунан чыгат. Тушунан чыгып, ошолор көрүнгүдөй жерге аттан түшүп, калпактын башынан алып, чачын түшүрүп, эти колун жууп, кайрадан чачын түрүп, калпакка баса кийип, атты минип жөнөйт. Жөнөгөндө Алимбек Татка жигитин жөнөтөт. Барчы бул ким болуп кетти, билип кел деп. Анан барып баягы Алимбек Татканын адыраңдаган жигити келип: "Эй, сен кимсиң? Атка минишиң аялга окшош, бастырышың эркекке окшош" дейт. Дегенде Датканем кыйла тайманбас кыз болгон. Айтат: "Бар бегиңе айтып бар. Кыз десе кызмын, эркек десе эркекмин. Атамдын Дастияр уулу болбогондуктан Алай жайлоосуна жалгыз жылкы айдап келгеним чын" дейт. Анан ошенткенден кийин Алимбек Татка жолукпай койбойт да, жолугуп сүйлөшүп, анан Курманжандын атасына Маматбайга куда жиберет, кызын берсин деп. Анан Маматбай ынабай коет, кудалап койгон жерим бар деп. Ошол жылы көк суулук бир байга келин кылып берет. Ал барган жери аябай бай киши болгон, бирок уулу Кулсейит жоошмо мунураак жигит болот. Курманжан көп теңсине бербейт. Улам эле бир дөңсөөгө чыгып карай берчү экен, кимдир бирөөнү күтүп. Анан ошол дөңсөөнү ушул күнгө чейин көк сууда айтышат экен, Курманжан дөбө деп аталынып калган экен. Анан Нура жайлоосуна чыгышат экен. Жайлоого чыкканда Курманжан түш көрөт экен. Түшүн жетти токоч кылып кайнатасынын астына коюп: "Ата, түш көрдүм, түшүмдү жоруңуз. Түшүмдө башымда күн, аягымда ай тууп атыптыр" дейт экен. Дегенде кайнатасы: "Хай, бизге ылайык түш көрбөпсүң" дегенде ичинен түшүм туш келген Алимбек Таткага кетем деп айтат экен да. Кетем дегенин гана угуп калат экен, калган кетем десе деле маани бербептир кайнатасы. Анан ошол түнү качат экен Курманжан. Кайнатасынын үйүргө коюлган айгыр атын минип, кызыл сууну кечкенде, ошол эме аябай кирип турган суу экен, атын кошо агызып кетет экен. Анан аттын тизгинин кое бергенден кийин ат агып барып чыгып кетет экен, Курманжан агып кетет экен. Бир эсине келсе арка өзүдө жатат экен, кызыл таргыл жолборстун үстүндө жатат экен. Мени жолборс алып чыккан окшойт деп, анан дагы эси болуп калат экен. Анан 3 дөбөлүк Сайра деген байбиче таап алып, байбиче 9 күн суук берип, баягы жөөлүгөн келинди, улам баягы температурасы көтөрүлгөндө мен чыдай албайм, мындай кемпай менен жашай албайм деп улам жөөлүгөндө, анан Сайра байбиче бул күйөөсүн чанып качкан келин турбайбы деп ойлонуп калат экен.
Анан 9 күндөн кийин куугун келет экен. Кайын журту түңүлүп эле калган экен. Эми бул агып кеткен окшойт. Кантип эми угузабыз деп отурганда Сайра байбиче бир бейтаныш келинди багып атат дегенин угуп куугун жиберет экен. Куугун келатканда Сайра байбиче коркса айтат экен: "Коркпоң, мени жүк короп жийип коюң" дейт экен. Курманжанды жүк короп жийип коет экен. Куугундар келип ал жак бул жакты карап таппай кете берет экен. Анан айтат экен: "Сизге рахмат. Мен сизди кийин колуман келишинче эне катары, эже катары урунуп алам. Мен эми кетейин, сизге залалым тийип калбасын" деп дагы качып жөнөйт экен. Качып баратканда жылкычынын жанына барганда куугун дагы келатканын көрүп калып жылкычыга жалынат экен. "Айланайын аба, мени ката көрүңүз" дегенде жылкычы: "Мен байдын жигиттеринен корком" десе, эми жылкы кайтарган уулуңуздун кийимин кийип жылкы кайтарып турайын деп анан ошол кишинин уулунун кийимин кийип жылкы кайтарып турат экен. Куугундар дагы таппай кетет экен. Кеткенден кийин безилдеген кыз: "Сен кимсиң?" десе, "Мен Жапалактагы Мааматбайдын кызымын" дейт экен. Ошол Мааматбай менен ошол киши дос болгон экен. Анан бир атка мингизип жетелеп алып атасынын үйүнө алып келет экен. Алып келгенде атасы: "Өлгөн баламдын бирисиң. Эмнеге түшкөн жериңди таштап качтың? Кайра кетесиң" дейт экен. Ошентип келген кабарын Алимбек таткага билдирип коет. Алимбек татка талагы түшө элек, башы толук ажырай элек, келинге кол сунуштан корккон ошол кезде. Бул киши өлтүрүү менен барабар бааланган. Анан 30 адырдагы дөбөлөрдүн биринин ичин ойдуруп жиберип, ошол дөбөнүн ичинде гана экөө жолукчу экен. Элге көрүнбөй. Элге көрүнбөй. Анан Курманжандын кайнатасы келип, кызың суукка көмбөйт экен деп мадыга бөлөт экен баласын. Уюнан уй, төөсүнөн төө, коюнан кой кылып мадыга бөлүп ошол жерде жашап турат экен. Анан Алимбек татка акырын ортого киши салат экен: "Муназаңар келишпесе ажырашпайсыңбы, сага бир башка аял алып берелик" деп. Кулсейитке. Кулсейит ошого макул болот экен. Курманжан ошондо аябай намыстанат экен. Жок дегенде жок дешти да билбеди деп. Анан ошентип башын ажыратып, сот аркылуу ажыратып, анан Алимбек татка куда жиберет. Кадимки кыздай кылып, калың төлөп, тантана кылып, аябай той берип алат. Таткын эми кыйындыгын ошончо той бергизип, куда түшүрүп, бардыгы жокту даяр кылып туруп, анан Алимбек таткага шартты коет экен: "Эгер мага үйлөнсөңүз, менин шартым бар. Ошол шартты аткарсаңыз, мен сизге турмушка чыгам" деп. Биринчи шарты: "Мен сизге токол катары барбайм" дейт экен. Экинчиси: "Мен байлыгыңызга катышам" дейт экен. Үчүнчүсү: "Мен эл менен иштейм". Төртүнчүсү: "Сиз жокто мен элге чыгып иштейм, алдын ала уруксат бериңиз" дейт экен. Мына ушул 4 шартты уккандан кийин Алимбек татканын энеси Жылжыбайбиче катуу кыжалат болот экен. Келелекте ушундай талапты коюп атат, келгенде эмне кылат дегендей болуп. Анан баягы немени Кулсейиттин башын ажыратканда Кулсейиттин атасы кун төлөсүн деп талап кылат экен Алимбек таткага. Алимбек татка апасына айтса, апасы унабай коет экен: "Мен төлөй албайм" деп. Анан эл тойду деп илгери бир бай киши болгон. Сабай деген айылыбызда малын суугарганда суу аягына чыкпай калчу экен. Ошол чөлкөмдүн налогун ошол киши өзү эле төлөп койчу экен. Кокон хандыгына барганда Кокон хандыгынын төбөлдөрү ордунан туруп тосуп алчу экен. Анан Курманжан үчүн кунду эл тойду төлөгөн экен. Коро кой, анан үйрү менен жылкы айдатып берген экен. Алай жайлоосунан нары. Ошентип баш ажырап Алимбек таткага турмушка чыккандан кийин Алимбек татканын энеси катуу сынайт Курманжан татканы. Адам чыдагыс шартта сынайт. Ошондой Кокон хандыгында чоң бийликти ээлеп турса дагы айылдын чекесине бир союз союп Курманжанга тамак берип тургула деген эмес, энесин сыйлап. Парандатып келип, паранданын жүнүн жулуп ийип, тайраталган чөгүнүнө салып ийчү экен. Ошол жерде пышкандан кийин Курманжан тайратка суу дейт экен. Бая пышып калган паранданын этин булакка барып ичип жеп, анан чайкап туруп, сууап келип, "Бегим, тайратка суу" дечү экен. Муну кийинирээк кайненеси угуп калып, Алимбек таткага тайратка суу бергизбей коет экен. Курманжан таткага
абдан катуу талапты койгондон кийин жанагы чөгүнүндү алып коет экен. Тайратка сен суу бербейсиң деп. Анан такыра оокат бербей коет экен. Мукуратып кетиргиси келет экен да эми. ооба, жакпай калды да. Жакпай калды, жанагы ультиматумдарды койгондо жакпай калган үчүн анан Алимбек татка апа мен таруу жегим келип атат дейт экен. Көрсө таруу кишинин оозуна көп таруу батат экен. Тарууну оозуна толтуруп алып, үйдү айланып, Курманжан татканын оозундагы тарууну салып берет экен. Мына ушунчалык катуу бирин бири сыйлоо болгон экен. Ошол өздөрүнүн никесин бекем кармап калыш үчүн бул үй бүлө ошончолук бекемдикте болгон экен. Курманжан биринчи күйөөсүндө 2 жыл жашап төрөгөн эмес. Алимбек таткада дагы 5 жыл жүрүп төрөгөн эмес. Анан Алимбек татка кыжаалат болсо жанында бир мындай көз ачыгы бар экен. Коркпоң бегим, Курманжандын ичинде 5 жолборс жатат деген экен. Анан ошондой болуп жүргөн кездерде жана тарууну оозуна салып бергенден кийин Алимбек татканын энеси да катуу сыноосун токтотот экен. Балам жакшы көрөт экен, мындан ары итаят кылайын деп. Анан кайын сиңдиси Алимбек татканын бир тууган карындашы ноокатка түшкөн. Ошол ноокатка түшкөн кыз төрөгөлү келет экен. Төрөгөлү келгенде ай күнүнө жеткен кызына жылжыбайбычы аябай Алимбек татканын энеси абдан кыйын аял болгон. Курманжан татканы камырдай кылып жууруган, ушунчалык катуу тарбиялаган, баягы улуу жибек жолун колуна кармаган аял болгон да. Ошондогу шарттардын бардыгын аткарткан байбиче болгон. Анан ошол жанакы кайын неме Алимбек татканын карындашына атай жаңы өргө көтөртүп, ошонун ичинде күйөө баласы экөөнү кармашат экен. Анан Курманжан таткага 3 жол аян бергенден кийин Курманжан татка Алимбек таткага шарт коет экен, карындашың баласын сура, мен багайын деп. Ошол баласы Карыбек. Анан Карыбекти 3 күн эмгизгенден кийин Курманжан таткадан эмчегине сүт чыгып кетет экен. Ошондо 1 жыл болгондон кийин Алимбек Карыбек 1 жашка чыкканда Курманжан татканын боюна болот. Боюнда бар кезинде да эмгизе берет. Абдылдебек төрөлөт, Абдылдебек төрөлгөндөн кийин дагы эмгизе берет. 3 жыл эмгизет. Карыбегим, карыйгим деп жакшы көрчү экен. Анан Алимбек татка Карыбек 5 жашка чыкканда ар жак каякка посол болуп барса ошонун бардык жагын эшитип бара берген. Аябай балага билим берүүгө катуу көңүл бурган адам болгон Алимбек татка. Эми Алимбек татканын ишин кезде мен айтып калам да, ай айланып жыл болот, аю тапанга эл конот. Айтылуу Алимбек татканын кылган иштерин ар кандай айтсак эп болот деп. Алимбек татка кыргыз үчүн башын сайган адам болгон. Кылган иштерин мен чет өлкөлүктөрдөн да уктум. Аябай чоң адамдардан уктум, көп жыл изилдедим. Ошондо Алимбек татка мына Ош шаарына эмнелерди кылган. Андижан вилаятын башкарып турганда башкаруу борборун Ошко жылдырган, конторасын. Бул деген ошол Ошко жылдыргандан кийин Ошко көбүрөөк көңүл бурулат деген максатта кылган. 9 деген санда аябай мындай чоң баалачу экен бул киши, ыйык тутчу экен. Ош шаарына 9 көчө салдырган. Мына азыркы Оштогу чоң көчөлөрдүн бардыгын Алимбек татка салдырган. Горизонталь көчөлөрдү, мына Алимбек Курманжан татка көчөсү, Ленин көчөсү, Масалиев көчөсү, бул жактагы көчөлөрдүн бардыгын Алимбек татка салдырган. Анан вертикаль түшкөн көчөлөр. Ошол көчөлөргө таш төшөтүп жиберип укмуштай көчөнү салдырган экен. Көчөлөрдөн Санкт-Петербургдагылар үлгү алып, алар таштын бетин тегиздеп жиберип, анан аябай кооз шаарды куруп отурат. Муну биз Франциядан келген, мен азыр кичине аты эсимен чыгып атат. Ошол аял киши бизге айтты да, эмне үчүн силер Алимбек татканы көп эстебей атасыңар, Алимбек татканын эмгегине баа беришиңер керек. Алимбек татка Ак Буура дарыясына 9 көпүрө салдырган. 9 канал, 11 канал салдырган. Азыр бүт каналдар иштеп атат ушу күндө. Алимбек татка өзү инженерлик билими болгон экен. Ошондуктан жанагы каналдар өтүп баратканда жумшак жерге астына, суунун астына таш төшөтүп жиберип салдырган. Бул деген ойлонуп көрүңүздөрчү, кандай чоң эмгек, кандай чоң келечекти көрө билүү. Анан Алимбек татка тарыхта агартуучу реформатор катарында да белгилүү.
мына Ош шаарына да эме салдырып, медресе салдырып, медреседе жылына 120 студентти акысыз окутуп, кийиндирип, тамак берип, билим берген. Бул анан мындай чогуу айылдарга дагы билими бар адамдарды апарып билим алганга ушунчалык жан талпастык менен аракет кылчу экен. Даткенемин деле билими болгон эмес да. Даткенеме дагы ошо атайы бир молдону чегерип берип, билим бергизип, кат тааныткан. Ошо Карыбекти жашынан көп жерге ээрчитип барып жүрүп, Карыбекке да көп тилди үйрөткөн. Анан баягы Узун Агачка киргенде Алимбек Татка Карыбегине бардык дубандар келди да, ошолордун баарынан бата алып берген. Анан дагы бир сөз, Алимбек Татка Ормонкан менен куда. Бул куда болгону жанакы Ормонкан жарадар болуп калат го. Бул тарыхты козгобой эле коеюн, баарысы билишет. Ошондо мындай делинет да, Төрөгелди Алимбек Татка Ормонкандын кегин алыш үчүн көлдү 3 айлантып чабам дейт. 1 айлантып чапканда Алимбек Татка Карыбекти жиберет. Балам барып басып келген, мындай биздин саламыбызды айткын деп Төрөгелдини күтүп 4 кишини кошуп берет Карыбекке. Карыбек ошондо 18-20 жаштарында болот. Барып анан бир жума күтүп калат. Анан андыжандык кыргыздар келди десе келет. Келип куш келипсиңер деп учурашып, бирин-бири сурашкандан кийин куш келипсиңер дегенде биздин келгенибиздин максатыбыз аябай чоң эле, бул максатыбыз аткарылбай калат окшойт. Келгенибизге бир жума болду, ит келдиңби, куш келдиңби деген эч ким болгон жок. Аткарылбайт экен, кете берели деп калалык дейт экен. Аткарабыз, кеч болсо да аткарабыз. Аткарылбай турган иш бар беле? Аткарам деп атпаймынбы дейт экен. Мен бул иштин бүтүшүнө көзүм жетпей калды, кете берелик дейт экен. Айтып атам го, бир өлүмдөн башканын баарын аткарам деп атпаймынбы дейт экен. Дегенден кийин мына көрдүңүзбү канча сөзүн алып туруп анан айтып атат. Датката сизге жиберди. Көлдү чапканды токтотсун. Атаңды өлтүргөнгө энеңди бер деген кыргыздын акыл сөзү бар. Жомарттык кылсын. Ансыз деле кыргыз азбыз деп суранды дейт экен. Дегенде эме Төрөгелди жамбаштап жаткан боюнча бармагын тиштейт экен анда. Тиштегенде бармагынан тып кан таам турган экен. Азыр мен таң калганымды айланайын Кудай ушул. Эмнеге биздин азыркы учурдагы эркектер сөзүнө бек болбой калган? Бул киши эми жанакы бир өлүмдөн башканын баарын аткарам деп койбоду. Ошол сөзүн аткарып көлдү чапканды токтоткон. Мына бул Алимбек Татканын көрөгөчтүгү деп айтсак болот. Эми Алимбек Татка мына бул Ак Буранын жанындагы Набай паркы деп атпайлык. Ушул парктын бардыгын Алимбек Татка тиктирген. Бул киши келечекти көрө билген, дың жерлерди буздурган, элдин камын ойлогон, элдин кардын ойлогон, элдин келечегин ойлогон киши болгон. Эми Сатыкхан эне, сизге сурай берсек, мына сиз жанагы Карбоз деп атпайсызбы? Чоң атаңыз бул Карбоз жаш кезинен эле Алимбек Татка өзүнүн балбандыгы, эрдиги, кайраттуулугу менен өзүнө жигит, анан жан сакчы кылып алган деп жүрөт да. Сиз ошо Карбоздун небереси турбайсызбы? Назар Маматтын кызы экенсиз да. Ошо атаңыздан, чоң атаңыз жөнүндө эмне деп укчу элеңиз Алимбек Татка жөнүндө? Карбоз Каракулжада төрөлгөн. Анан Ажыке жайлоосунда төрөлгөн экен, Каракулжада Чалмада чоңойгон да. Ошондо Алимбек Татка көп баштойлорго барып, ушу өзүнө караштуу кыйындарды тартканда өзүнө, кызмат кылсын, элге күйүмдүү болсун деп ошолор тарткан. Ошондо ушу менен чоң атамыз жактырып, жанына чакырып алып, чогуу иштейли деп алып келген экен, көчүрүп келген экен. Немеге Теке Секирик деп коебуз, Карабулакка. Ошо Сартала деген жайлообуз бар. Ошо Сарталада мен чоң атамын мал мүлкү ошол жерде экен да, кыштоосу ошол жерде. Сасууңкур жайлоосу болгон экен. Ошол жерде Алимбек Татка бөлдүрүп берген экен атайы. Ошо алып келип, ошону чогуу иштеген экен. Ишенген, өтө ишенген сакчысы болгон экен. Кишилердин бири экен да бул Карбоз. Ушундай жакшы адам эле деп чоң атам айтып калат эле. Ушу көзүнүн карегинде эле сактаган экен.
көп жерлерге кыйын убактарда чогуу болушкан экен. Элди сактап, ошо эл үчүн күйгөн бейбечараларга көп жардам берген экен Алимбек Татка. Ошолорду текстеп, ошолорду чакыртып, алдырып, окутканын окутуп, иштеткенин иштетип, ошо элге көп кызмат кылган экен. Ошолорун айтып калат эле. Азыр ондай адам кам, жаш өлүп кетти деп арман кылат эле. Биздин убагыбызда. Эне сиз жана Карабек тиги Ормонхан менен өзүңүз билесиз, Ормонхан менен тиги Алымбек өз бир чети дос, тең туш болгон деп атпайбызбы? Тең туш болушкан чындыгында эле. Жакшы мамиледе болушкан. Бирок жанагы урушту басып Карабек барып келбедиби? Бирок ошондо жана Куда деп атпайсызбы? Ошондо бул Карабек кимдин кызын алып атат? Ормонхандын уулунун атын эстей албай кетип атамго мен. Үметалы. Үметалынын кызын алгам. Эми жанакы Карыбек барып баскандан кийин Ормонхандын урпактары ойлонуп калат. Биз достук азык эле уланат экен. Биз түбөлүк куда болушубуз керек экен деп анан баягы Үметалынын Чыныкан деген кызын ошко алып келишет. Биз куда болгубуз келди деп. Анан Чыныканды Алимбек Татканын 3 баласы талашат. Мен алам деп. Карыбек, Абдылдыбек, Батырбек үчөө. Ошондо Алимбек Татка менен Курманжан Татка айткан экен, булардын ой максаты Карыбекти көздөп келди. Карыбекти күйөө бала кылгысы келип атат. Анын үстүнө улуулата жол бересиңер деп анан Карыбекти алып берет. Карыбектен Жамшитбек дагы ушул Алимбек Татканы тартып аябай билимдүү, аябай акыл эстүү, өзү да аябай келишимдүү болуп өсөт. Алимбек Карыбек Ионовдон записка алып берет эмеге гимназияга барып окуганга. Жамшитбекке. Жамшитбек Андыжанга барып атынан түшүп, Бирөзбек атын берип, поездга түшүп Москвага кетет. Барып гимназияда окуп, гимназиядан билим алып кайтат. Кайткандан кийин Уфа шаарындагы Казан университетине киргизилет. Казан университетинде эмнеден айдалды, 3-чү курстан айдалганда. Сиягы баягы революция маалында бир туура эмес иштер кеткенби. Анан Карыбек канча тилде сүйлөсө, Алимбек Татка дагы бир топ орус тилди аябай жакшы билген. Фарс тилин билген, араб тилин билген, анан түрк тилин билген адам болгон. Анан бул киши эме кылат. Ош чөлкөмүн башкарып турган. Андан кийин буга тапшырма берилет, КГБны уюштур деп. Жамшитбекке. КГБны уюштуруп, КГБнын жетекчиси болуп турат. Андан кийин билим берүү системасын уюштурсун дейт. Анан билим берүү системасын уюштурат. Ошентип Жамшитбек басмачыларды баскан, Кадырбек деген агини бир туугандары менен. Анан Жамшитбекке Сталин алтын кылыч, аты жазылган алтын кылыч берет и ардак грамота берет. Анан кийин 37-жылы Даткалардын урпагы деп кайрадан бул киши атылып кетет. Анан жанакы Рем Музипов дегендин китеби бар. Ошондо мындай деп жазылат. Чекисты небесный гор деген китеби бар. Ошондо Жамшитбекке ушунчалык мындай өңдүү, түстүү, анан ушунчалык акыл эстүү, билимдүү болгон деп ушул сыйлыктарын санап, анан со всех сторон развитый болгон деп. Бул аябай чоң комузчу болгон. Жана Ибрай Туманов Жамшитбектин атын багып, отун жагып, колу бош болгондо комуз үйрөнгөн. Бардык күйлөрү, Ибрай Тумановдун бардык күйлөрү Жамшитбектин күйлөрү. Анан Жамшитбектин Баби деген уулунан Болуш Матазимов үйрөнгөн. Болуш Матазимов аябай кыйналып жашаган экен, биринчи аялын кетиргенден кийин экинчи аялын Баби алып берип, 2 балалуу болгонго чейин колунан алып жүрүп, анан ошол Таятамдын күйлөрүн Болуш Матазимовго да үйрөтүлгөн. Биз рахмат айтат элек ушул Болуш Матазимовго дагы, Ибрай Тумановго дагы ушул күнгө чейин ошол күйлөрдү сактап келген. Эне, айтсаңыз, жана Жамшитбек деп атпайсызбы? Сиз Жамшитбектин небереси болсо, кимисинен? Түкү деген кызынан бул. Түкү деген кызынан, Жана келди жазганда айтат эмеспи? Мен Жамшитбекти башкы каарман кылып жазайын десем, архивде одурсам Даткенеси чыга бергенден Даткенени башкы каарман кылып жаздым деп.
эгерде материал табышса Жамшитбек жөнүндө дагы жазат элем деп айтты да ушул жерге келип 80 жылдыгын биз өткөрүп бердик ушул Ошто Төлөгөн Касымбековдун. Ошондо аябай арман кылып айтты, аттиңай мен алайдан аял албаганыма өкүнөм, алайдан келин албаганыма өкүнөм деп. Анан ошол кишинин көп Жамшитбекке баа бергенин унуттум мен. Анан бул Алимбек Татканын дагы бир артыкчылыгы тилекке баатыр мамлекеттүүлүктү түзөм, кыргыз мамлекетин түзөм деп максатына жетпей кетти да. Ошону улантып Алимбек Татка түндүк жактарда көп кыдырып мамлекет түзөлү деп ошо Ормонкан, Жантай, Жаңгараштар менен сүйлөшүп ошо кыргыз мамлекетин түзгөнгө өтө көп далалат кылган адам. Яне бул түндүктө Алымбек Татканын кыргыз элин биримдирүүнө, биригишине бул чоң бирден бир чоң салым кошкон адамдар. Муну түндүктө дагы эли жакшы билет. Бул түндүктө айтылат, Алымбек Татка баягы Ормонду хан көтөргөндө келген экен. Келип Ормонду бир колдон баягы хан көтөргөндө абдан кубанып, анан бир өзүчө хан болду, кыргызыбызда хан болду деп кетип баратканда, ушул Солто элинде Жаңгарач бий деп коет. Беско. Ошо Жаңгарач бийде ушул Алымбек Татка баягы күндө келип аттып эле бир коноктоп жиберейин деп, ушул жана Жаңгарач айылы дейт, азыр ошол айылдын атын Жаңгарач деп койду. Ошол жерге конок апарат экен Алымбек Татканы. Анан ошол жерде бактар жок экен ошол кезекте. Анан эки кайыңды жөнө бир ар жактан кыйып келип эле экөөнү жерге казып отургузган экен, ат байлаганга мамы болсун деп. Ошол терекке азыр Алымбек Татка байлаган терекке 170 жыл дейт, 5 кулач дейт. Ушундай болуп өскөн экен. 5 кулач кармаса дагы балам жетпейт. 170 жыл. Ошондо Алымбек Татка биринчи баягы өзүнүн атын байлаган жери ошол Жаңгараштын өзүндө ошо дарак байлаган экен. Муну Солто элинде дагы белгилүү баягы тарыхчылар көп айтышат. Алымбек Татка сөз айтканда чындыгында эле абдан чоң кубанган экен. Элибизге бирден бир хан болдук, мамлекет хан болдук, башкалар менен тең болдук деп. Ошондой айтканы бул сөзүңүз туура. Бул дагы бир кызык нерсе. Талас менен Тарас жер талашат экен. Жер талашканда Жамшитбекти Мамытбегин кошуп 4 кишини жиберет экен. Даткыны Мамытбекке көп ишенч эмес экен. Айтат экен, сен көп сүйлөчү элең. Жамшитбек сенин жаныңда отурат дайыма. Көп сүйлөгөнүңдө жеңиңен тартат. Дошуңду ошондо баскын дейт экен. Анан Жамшитбектен маслихат кылгын келсе, эчке чыгарып туруп маслихат кылгын. Элдин көзүнчө маслихат сурабагын, балама көз тийгизип коесуң деп. Анан так ошондой кылып басып келишет экен. Анан Талас эли Суусар деген сулуу кызын 2 күңү менен кошуп берет экен. Тартуу кылып. Анан сүйүнчүлөп келет экен Датканеге. Сүйүнчү ушундай басып келди, 2 элди жараштырып келди дегенде, Суусар деген сулуу кызын 2 күңү менен берди дегенде Даткан айтат экен, күңү дебегиле, ошол экөөнү дагы келин кылып алабыз, карым катнашыбыз көбөйөт деп. Бул 2 инсандын таң каларлыктай акылдуулуктары. Мына көрүп атпайсызбы чынарды өстүргөнү. Датканеде эле көрдүңүзбү, кандай гана 2 элди бириктире элек күң дебегиле, ошол экөөнү да келин кылып алсак, бир эмес 3 кыз алган болобуз деп. Бул деген элибиздин келечегин ойлогондук. Анан Эркехан деген небереси мындай деп кошкон да, жамгыр жаап жаз өткөн, Алимбек менен Курманжан адамдан бөлөк жан өткөн деп. Мындай карасаңыз, мындай 2 үй бүлөнүн өтө акылдуу болушу бу чанда кездешкен нерсе да. Чанда кездешкен көрүнүш. Экөө тең акылдуу, экөө тең эл деп башын сайган адамдар. Анан Алимбек Татка дайыма Кокон хандыгына жөнөгөндө ар учурда өзүн этият кылчу эмес экен. Датканы дайым ушар болуп турчу экен. Бирде барса уже Алимбек Татканы өлтүргөнгө даярдык болуп калган экен. Кичине далдалай туруңуз өзүңүздү десе такыр көмбөй коет экен. Көмбөй койгондо Датканы ашка нашаны кошуп, аш демдеп туруп, нашаны кошуп тамдап туруп, Датката уктап калганда жүктөп алып кайтат экен. Кайтып, анан барганда аябай мындай буркан шаркан түшөт экен. Сен эмне кылганың, мен иштен калдым, тиги бу деп. Ошондо буркан шаркан түшүп атса, 2 жигити качып барат экен. Бүт жигиттерибиз кырылып калды, ушундай кылды, сизге кол салмак болду деп. Анан ошондон кийин деле кайра барып иштеп турган да.
Анан дайым эле Алимбек Татка ханы элге жакпаса канча жолу төңкөрүштөрдү жасап, Кокон хандыгында бир топ жакшы адамдарды алып барганга аракет кылган. Анан акыры такыр көңүлүнө толбогондо өзү баргысы келген маалда Алимбек Татканын башын ыйлап отурбайбы. Биринчи Алимбек Татканы өлтүрөрдөн мурда жан сактчысы аябай күчтүү киши болгон экен. Анан ууга чыктык деп баардыгын ууга айдап ийип, бир жан сактчысы калганда эшикте жан сактчысын өлтүрүп туруп, анан кийин чотон отунга кошуп балтаны алып кирет экен, от жакканга. Алимбек Татка китеп окуп отуруп көрбөй калат экен. Анан кийин желкесине балта менен урат экен да. Эсе болгондон кийин анан кылыч менен өлтүрүшкөн. Мына ушундай тарыктар бар да. Сатыкан, сизге суроо да. Мына биз жана Карбоз жан сакчы деп атпайбызбы? Чоң атаңыз жан сакчы болгон деп. Бирок бул кийин кезекте өзүңүз да айтып атасыз. Бул Алымбек баягы алайга келип, анан кайра кетип атканда бул Курманжан Датканы кайтартып калтырган деп атпайсызбы? Анда биякта болгон экен да. Курманжан да ушу Алимбек Татка Коконго кетип атканда ушу үй бүлөсүнүн Курманжан Датканын элин тапшырып кеткен экен. Сен карайсың, саң ишенем дечи экен да. Жанагы Алымбек Татканы өлтүрүп атканда Карбоз болгон эмес экен да. Жок, ал жакта Карбоз болгон эмес. Болгон эмес. Алимбек Татка абабыз каза болгондо Ырыс Жоңонем ошолорго кыз катары болуп кызмат кылып жүргөн экен да. Неме Карбоз менен кошо чогуу. Ошондо зирек кыйын кыз болгон экен. Ошон үчүн баягы аш тойлордо өлөң айттырчу экен, ырдатчу экен, кошокчу болгон экен. Анан Алимбек Татка чоң атабыз өткөндө ошо Ырыс Жоңонем кошок айткан экен. 40 күн кошок айткан экен. Кошокчу? Сарпай кийип, ошол жерде кошок айттырчу экен да, кызы жок болсо. Ошо кызы жоктугунан ошентип анан кошок айттырган экен. Бир кошогунан бир үзүндү айтпайсызбы? Эми бул жерде мен кичине кошумчалап кетейин. Кызы жок десек болбойт. Алимбек Татканын Сатимби, Айымбы деген 2 кызы болгон. Бири кичине орукчан болгон. Айымбүсү, Сатимбүсү Каракулжага түшкөн. Каракулжадан урпактары бар. Анан бул Даткенем Каракулжада бир эркек кишини алдырып дагы кошогун кыздарга үйрөткөн экен. Анан Абдылдабектин биринчи аялы ашкан кошокчу болгон, Айше деп Каракулжалык болгон. Анын баягы Алимбек Татканын тажиясы Алай жайлоосунда өткөн. Ошол Алай жайлоосунда келини кошок айтып отура берип, баягы суукта боюнан түшүп, кабылдап кетип өлөт. Келин бир жумадан кийин. Өлгөндөн кийин мына ошол Алайдан кайтканда, туура айтып атат. Алайдан кайтканда ушу күлчөгө келгичең бири-бирине окшобогон кошок айтып келет экен. Мен чоң энем, Ырыс Жоңонем. Ошондо эми кошогунан айтып берейин. Аптабага кол жууган, аземдик менен бел бууган. Алимбек, мен чоң атамын кызматын айтсам, чилтендик менен бел бууган. Чилапчынга кол жууган, чилтандык менен бел бууган. Чоң атамын кызматы Кытайды карай көздөй жогууган деп. Кошкон экен да. Карабайсыздар, ошол кезектеги. Арсы ичиге кең келген. Бай атам ар элдерге тең келген. Бөрү ичиге кең келген. Татка атам көп элдерге тең келген. Бул Алымбек Татканы ошентип өлтүрүштү. өлтүрүлөт. Анан бул кандай денеси алып келинди? Анан Алимбек Татка Коконго коюлат. Кокондо коюлат кадимгидей эле. Коюлгандан кийин Даткени ат чаптырат Сары Мазарга. Тез жай даярдагыла деп. Анан бир молдо Даткени уулу болуп, түнү менен казып Алимбек Татканы алып кетишет. Түнү казабы? Түнү казат дедим. Күндүзү каза албайт да. Түнү анан алып кетишет. Эми баягы Кыргызда мындай каргыш бар эмеспи? Илайым эле өлүгүңдү ит жеп калсын деп. Бул өч алуунун эң акыркы чеги баягы эл башкаргандарды кекенип калгандар өлүгүн алып путун пут, колун кол кылып итке таштап берип койгон. Тарыхта болгон нерселер. Анан ошондой болуп калбасын деп коркуп, жана Манасты жайын деле көмдүрүп туруп, жылкыны айда өткөрүп кайерге көмүлгөнү билинбей калган сыяктуу
түнү менен алып келип анан Сары Мазарга коюлган экен. Мен Сары Мазардагы жана шайык болгондорго ушунчалык ыраазы болом, ушунчалык баягы Даткенени сыйлап эч качан оозунан чыгарган эмес, бул жерде Алимбек Татка коюлган деп. Анан Даткене ошо Алимбек Даткененин мындай тактайча койдуруп, анан отура турган тактайча койдуруп, дайым эендеп келип, ошо тактайчага отуруп Куран окуш экен Даткене. Анан бул кийин биздин Кыргыз мамлекети эгемендүүлүк алгандан кийин анан акырын айтылып, айтылганына деле бир 20 жылдай ушундай эле убакыт болду. Ошого чейин жашырылып турган. Анан ошол эмени балдар айтып калат эле. Бизге атабыз осуят кылып айткан Алимбек Таткан эч качан айтпагылагын, кайерге көмүлгөнүн дечи эле деп. Анан эми какыраган сөөгү калгандыр. Эмнеге айтпайсыңар? Эми айта бергиле. Аларга өчөшкөн кишилердин баары жок болду деп суранып жүрүп анан айттырышкан. Анан мурда Даткенеге күмбөз кылынган эле. Анан Асанбек деген дагы чебереси бар. Ошол Асанбек Даткенем экөөнү бир күмбөз болсун деп экөөнүн сөөгүн жанаша койдуруп, анан кийин күмбөз жасатты. Азыр экөөнүн сөөгү Сары Мазарда чогуу көмүлгөн. Ошол мүрзө көрүстөнү көпкө чейин баягы оңдолулбай, кийин оңдолду деп атпайсызбы? Бул эмне кандай болуп калды? Баягы Даткененин 180 жылдыгында күмбөз салынды. Бирок кыргыз үй формасында салынып, анан кичине жаракалар кетип, үстүнөн тамчы таамап турган болуп калды. Анан бир сыйра мындай баягы не деп коет, жеңил эле ремонт болгону менен дагы эле суу өтө берди да. Анан чүйлүк атын эсимен чыгарып калдым, бир жакшы жигит келип оңдоп түшүнө кирген экен. Ошо түшүндөгү айтылганы боюнча Алимбек Татка менен Курманжан Татканын күмбөзүн аябай сонун кылып оңдоп, суу өтпөй турган кылып, анан алдына килемди салып, кирген адамдар экөөнү Куран окуп чыга турган орун кылып койду. Тегеректе отуруп. Бул жигиттин эмне түшүнө кириптирби же аян бериптирби? Кандай? Ал жигит бизге келатып, ушундай салдырыптыр, тиги бу баралык деп калды. Анан жайга бардык баарыбыз. Чогуу барганда анан жанагы баланын жасаганын көрүп көптөр чыгып сүйлөштү. Баштуу көздүү бая таанылган адамдар. Анан кайра келатканда Алимбек Татканын урпактары деп биз Асанбек ошол жигит мен болуп чогуу отуруп калдык. Ошондо түшүн айтты. Түшүндө ал жигиттин түшүнү мындай болот. Бир боз үй турат, боз үйгө кирсе Алимбек Татка менен Курманжан Татка жатат экен. Анан айланалары мындай ылай суу экен. Анан Алимбек Татка айтат экен, бизди көрүп атасыңбы дейт экен. Көрүп атам дейт экен. Азыр эшикке чыккандагы менин армиям кантип экенин бир карап койчу дейт экен. Анан чыгып караса бүт армиясы шал болуп жатат экен. Анан кайра кирет экен. Кайра кирип бүт армияңыз шал болуп жатат дейт экен. Эми армияны башкарган элдерди, башкарган төбөлдөрдү кара десе, бүт төбөлдөр аябай семириптир. Эми көрсө бүт коррупционерлер экен да, элдин акысын жегендер. Мен ошондой түшүндүм ал баланын айтуусу боюнча. Анан жөн эле жер жаңгактай болуп, тоголок болуп, семирип, беттери айванаттыкына окшошуп кетиптир. Анан жардам бергиле деп барса, унабай коюшуптур. Анан кайра түшүнө кириптир. Сал оңдой бер балам, мен өзүм жардам берем деп. Анан таможняга алдырганбы бир КАМАЗ материалын алып, анан өзүнөн өзү эле оңой эле оңдоп калдым дейт. Аябай оңой оңдодум деди. Анан биз дагы суусар тебетей кийгизип, комментарий жаап, аябай рахматыбызды айтып, катташып жүрөлүк тиги бу деп калдык. Мен мындай түшүндүм да, бул жана жигиттин түшүнө киргенде сиз айтып атпайсызбы, суу каптап аттыр күмбөздү. Чындыгы эле Курманжан Татка менен Алимбек Таткадан суу агып атты беле ошондо күмбөзүндө. Чындап жамгыр жааганда кичине асты суу болуп ылайланып турчу да. Ал ошону көргөн экен да. Ошол көрүнгөн экен. Бул да бир Кудай назарына салган бир өзү да ыйык жигит окшойт деп биз аябай сыйлап калдык. Жакшы. Эне бу Алимбек Татканын урпактары канча түтүн болуп калды азыр? Биз аябай көппүз, 600-700 миңден деле ашабыз. Биз көппүз азыр. Абдылдебектен бир эле Мырза Паяз калган. Мырза Паязга Даткенем айткан экен, урпагы аз болуп калды, көбүрөөк аял алып бергиле деп. Мырза Паяздын 6 аялы бар. 6 аялынан 6 түрдүү балдар туулган. Абдыгапар дегендин 7 уулу бар. Эми көп балдар болгон. Кудайга шүгүр эле. Алимбек Татка медресе салдырат. Медресеси
мынау жанакы чоң базардан чыга берде өтө чоң көпүрө барго, ошонун маңдайында болгон. Анан ал медреседе Арабиядан көп жактардан билимдүү адамдарды алдырып, элге билим бергизген. Кайерде билимдүү киши болсо ошону алып келген. Алгана турсун ушул эменин жанакы ак ини Жаркынбай деген иниси болгон, Кашкардын ханы болуп турган, Алимбек Татканын. Ошол инисинин бир кызын арабка берип, дагы ошо элге билим бергизген. Ар кандай жол менен баягы билимдүү кишилерге үй бүлөлүү кылып, ошолордун шартын түзүп, аябай ушундай шарттарды түзгөн экен. Анан ошол эмеге медресеге жакын жерге кеңсе салдырган экен. Кеңсеси 2 бөлмөлүү, дерезелери да аябай жакшынакай жасалган экен. Үасаларында бүт фарсча жазылган жазуулар бар экен. Анан ошол жерде элди кабыл алчу экен Алимбек Татка. Ошол жерден медресесине келип улам кабар алып турган экен. Канча кишилер Даткатага кирүү үчүн ошол жерде очуртка туруп, аттарын байлай турган жерлеринен бери бар экен. Ошол конторосунун айланасында көбүрөөк татарлар жашачу экен. Татарлар чет өлкөдөн келгендер менен сүйлөшкөнгө дагы бардык кишилерге шарт түзүп берген. Татарлар катты жаза билген, анан кийин орус тилин дагы жакшы сүйлөй билгендиктен ошолор менен көп мамиледе болгон. Анан көзү өткөндөн кийин ошол эле конторода Курманжан Датка калган. Курманжан Датка дагы ошо элди кабыл алып, элдин маселесин чечип, ысык суугун бүт ошо конторада туруп кабыл алган экен. Анан кийин жана Абдылбек орустарга каршы күрөшүп калгандан кийин бул кеңсе Даткене өзү дагы Кокон Кашкарды көздөй качат да. Себеби орустар Алайдагы үйү Абдылбек орустар менен согушуп атканда штаб катары турган да. Согушту штаб катары. Анан орустар Алайдагы үйүндө талкалаган, Маддагы мына Асанчектеги ордосунда өрттөгөн. Анан Даткене Кашкарды көздөй 90 бала чакасын алып качат. Малын бүт айдап. Чек арадан өткөндө уйгурлар бүт Даткененин малын талап алат. Аз келгенсип баягы өтө баалуу буюмдарын да талап алат. Даткененин жаныбардын кулактарынын терисинен жасалган тону болгон. Ошол тонун дагы уйгурлар алып койгон. Тондун аркасына кыргыздардын картасы түшүрүлгөн экен. Мына Даткене менен бул Алимбек Татканын эл үчүн кылган ишине ушунчалык карап отуруп, угуп отуруп таң калам да мен. Анан караса бул жактан жакшы күн болбойт деп Ооганстанды көздөй качат экен. Кетип атканда анан Скобелев пленге ал дегенде Карыбек менен Ионов макулдашып туруп, кайра Скобелевдин алдына Даткененин өзүнө келтирген экен. Кеңсе жөнүндө айтсаңыз, азыркы учурда ушу кеңсе бузулган деп атпайбы? Жок, бузулган эмес. Бир комнатасы эле калган. Эми мен турсам, бир Пазылжан деген менин кайнатамдын досу бар эле. Ошонун Салижан деген баласы келип калды дагы. Патилахан, мен сизге аманатты тапшырып коеюн. Даткенең менен Даткатаңардын конторасы бар эле. Ушуну көрүп алгыла, алыңар жетсе сатып алгыла, алыңар жетпесе музейге айландырып койгула деп келди. Келгенден кийин биз элтерден бир камера алып алып, операторлорун алып алып барып, көрүп, тартып, ошол жердегилердин бүт тарыхын угуп, анан көрсө Даткене кыйналганда, жанагыдай болуп, мал-калын талатып, үй жайы жок калганда, ошол конторасын аэропорттон азыркы Алимбек Татканын эстелиги турат го, Атжан. Ошого чейинки жерин бир чоң казан алтынга Өзбечка Зейнеп деген аялга сатат экен. Зейнеп менен көңүлү жакын экен. Зейнеп дайым Даткененин кийимдерин тигип, бүт бар жогун ырастаган адам болгон экен. Анан ошол саткандан кийин булар карманып жүрүшөт. Кийин баягы кыйын акыбалдар болгондо булар бир жээнине сатат. Жээни азыр ушул күнгө чейин пайдаланып турган кези. Азыр ал контора Кызыл Аскер көчөсүнүн 5-үйүндө жайгашкан. Мен бир нече жолу бардым, барган сайын кичине колдоруна тыйын тыпыр берип, жакшы сактаңыздар, качандыр бир күнү биз кайрылып келебиз деп, азыр эми мына биздин Маданият министрлиги, анан музейдин директору, мына тарыхый музейибиздин директору Султан мырзалар ушуну эме кылгалы атат, учетко алып, көңүл бургалы атат. Мындан кийин кандай иштер болот, убакыт көргөзөт. Эне
Мына Алымбек татка деп атабыз, Курманжан татка деп атабыз. Чоң энеңизби, чоң атаңыз дейбизби? Ушул адамдардын буюмдары калдыбы сиздерде? Мен жанакы Сабай деген айылыбызда бир Сарымолдо деген киши болгон. Ошонун үйүндө Алимбек татканын тону калган экен. Тонду мен биздин Алай районунда баягы Памир жолунун боюндагы кыргыз элинин каада салты жөнүндө кино тартылып калды. Ошонун сценарийин жазып, как режиссер катары койгом. Ошондо Алимбек татканын тону келип колума тийгенде мен чынында айтсам ыйладым. Биздин эл 200 жыл артка кетип калыппыз. Тонду ушунчалык терини ийлеген замышевый материалдай эле болуп калган. Анан мындайынан сайма сайылган. Анан ар жерине калемпир көчөттү, сары түстөгү тон эле. Аркасында чоң тегерек орнамент. Анан чекесине суусар басылган. Таң каларлык тон эле, элдин баары таң калган. Анан бул тон кийин бизге келди, келгенден кийин менин атамдын тону дегенде анан мен дагы ушу кезде баягы тил өзүңө душман деген туура эле болот экен. Койчу айланайын, сенин атаң бир эле айылдын молдосу, ушундай кантип тон болсун. Бул тон Алимбек татканын тону да. Сенин атаң бул тонго ылайык эмес го деп коюп мында. Ылайык эмес болсо мына деп алып кетип калып анан сатып ийишиптир. Мына мен тилимен тапкан. Андан кийин Алимбек татканын жүгөнү келди. Мен мына 3 этаж боз үйдү калыбына келтирип коеюн. Бир кыргыз курду эле, экинчи кыргыз кадырына жетпей койду деп элдин атынан намыс кылдым. Ушуну куруп акчага аябай кыйналып атсам, Алимбек татканын жүгөнү келди. Анан мага Алимбек татканын жүгөнү кайын журтуна калган экен. Ошолор мына эмеден Кашкардан көчүп келген кыргыздар бар Мадыда. Ошолордун колуна келген экен, ошол киши алып келди, мага кымбат бааны айтып туруп алды. Мен сатып алганга кудуретим жетпей турганда ал киши бир күн алып кетти, баласын ишке киргиси келип, анан ал барып Акаевдин казак күйөө баласына берет. Казак күйөө бала Казакстанга алып кетиптир. Мына ушу менен жүгөн изумруд деген кымбат баалуу таштар бар го, ошол менен мындай жасалгаланганда таң каларлык жүгөн. Көмөлдүрүгү, куюшканы, жүгөн эме ушунчалык сонун күмүштү, ушунчалык сонун иштеткен да. Анан кийин ошол жака кеткенин угуп, мына 3 этаж боз үй бүттү. Мен бир жума айланмай чыдай албай ооруп калдым. Эми ошолду алып кала албадым да. Бир тонду жоготконум айлан болом, бир ошону. Анан Даткененин буюмдары көп эле калган. Кымкап тону менде, куржуну бар. Анан апамдын колунда эли чеги жүрчү, коронасы бар мына жеринде. Апам да ошону баягы илгери үйлөрү жакшы култтанчы эмес эле да. Жайлоого көчкөндө чыгдандын ичине тигип койсо, чыгдандын ичинен бирөө сөгүп алып коюптур. Анан эми бешик жабуусу калган Курманжан татканын. Бешик жабуусын бир тайжем алып, мунунчадан балдарына бөлүп берип коюптур. Ушундай бир ырым кылыптырбы? Ырым кылып. Аябай баалуу буюмдарды жоготконго алаян болуп жүрдүм. Көрсө бир Вахап деген өзбек киши сайма сайчы экен. Бүт Даткенен. Анан Даткененин колундагы перчаткасын көрүп, колгабын көрүп да таң калам. Ичинде тор аппак чехол бар эле. Азыр чехолу барбы, же дагы бирөөлөр ырымдап алып койду, Кудай билет. Мен Гүлчөнүн музейинен көргөн элем. Анан мен ойлойм да, биз бир учурда азыркы маданиятты да карманып, анан ушул мурдагы сонун көрүнүштөрүбүздү кайра калыбына келтиришибиз керек экен. Муну айтканым мен жанагы бешик жабууну карап отуруп мен канча тарбия алдым. Апамдын жомогу менен мен канча эргүү алдым. Канча мындай элдин намысын ойлойт экенсиң. Жомок менен баланы келечекке аябай талпынтып даярдаса болот экен. Мен бир тууган тайжем менен апама ушунчалык ыраазы болом. Абдан көп материал калтырган. Анан мен мына китепти жаздым. Кут дарыган эне деп. Мында эми Тилеке Батырдын байбичеси, Кыңырак деген байбичеси болгон, Кут дарыган байбиче эмне Тилеке деген эр азаматтын байбичеси болсо, анан 8 уулдун энеси. Элибизде айтылат, Тилекенин 8 бек, Телегеи тегизбек душманга туурун бербеген Туйгундун уулу Ажыбек. Ажыбек Алимбек татканын 3-чү атасы. Анан экинчиси Жылжы байбиче. Бул Каракулжалык болгон, Кутулмуш бий дегендин кызы болгон. Жылжы байбиче ушунчалык сулуу аял болгон экен. Анан Алимбек татка дагы аябай сулуу киши болгон.
биз Сабайдагы эме деген киши бар эле, Салыбай, уккандырсың. Салыбай акалар менен биздин бир эжелерибиз ошолорго келин болгон. Анан барып кайнысы ооруп атат экен деп сурагалы барсак, кемпир 98ге чыккан экен. Ошол айтты: "Парзат", деди, менин улуу эжем Парзат эле. "Силердин Алимбек атаңар укмуштай сулуу киши эле" дейт. "Эшиктен киргенде бетин эч ким даап тиктей албайт эле" дейт. "Ушунчалык ак саргыл сулуу киши эле" дейт. "Нур төгүлгөндөй болуп кирет эле" дейт. Анан мен 98ге чыктым. Ушул жашымда эркектен дагы аялдан дагы Алимбек Таткадай сулуу кишини көрбөдүм деди. Анда мен айттым: "Мөөрдүн ролун аткарды го, мөөрдүн сулуулугу туура келбейби" десем. "Мөөр сулуу, бирок Алимбек Таткадай мындай бир эме жок, күч жок" дейт. Эне, сиз Боореке жөнүндө айтсаңыз, бул комплекс, бул 3 кабат болот. Бул кимдики? Буну жанакы Жумабай деген бир архитектор бала проектлеген. Анан буну жанакы бир университеттин мугалими, тарых мугалими ошу немеге Манас менге ушуну алып барбайлыбы деп мэрияга билдирип, анан ичиндеги жасалгасын ошол киши жасаган. Проекти Алиев Жумабайдык. Жакшы. Анан бул жоголуунун чегине жетип, жыйылып курушка такыр мүмкүн эмес дегенден кийин мен алып курдум. Мына Батыйла Сатыкан эне, ушул жерде мына Алымбек Татка дейбиз, атаңыз, чоң атаңыздар. Дагы бир жолу барбагым козгосок да биз анын жакшы иштерин, жакшы жагын, элге эмгек сиңген адамды эл эстеп жүрөт да. Дагы бир жолу эл эстеп койсун деп. Ошол жана биз азыр тургундар жашап атабыз. Мына өзүңүз айтып атасыз, ушул көчөнүн баарын Алымбек Татка баягы жасап салдырган көчө. Муну биз жаштар негизи унутпашыбыз керек. Биз кайда жашап, кимдин баягы эмгегин көрүп атабыз дегендейчи. Алымбек Татканын чындыгында бул түндүк түштүккө атагы алыска кеткен даткалардын бири. Муну түштүк эле эмес, түндүк эли да сыйлайт абдан. Бул жагынан Алымбек Татканын чоң салымдары бар. Ошон үчүн мына бүгүн да бир жолу баягы Алымбек Татканын жасаган иштерин бир козгоп, бир элге да бир көрсөтүп коебуз деген ниет эле. Сиздерди мен ушул бир чакырганым себеби, өзүңүздөр мына чеберес болосуз. Алымбек Татканын китепте жазылганы менен сиздер ушул баягы элге айтылбай калган көп нерсесин айттыңыз. Бул абдан кызыктуу. Сиздерге ушуну эстеп, ушинтип мына Алымбек Татканын баягы аброюн көтөрүп, Ош шаарынын ортосуна Алымбек Татка этнографиялык борборун салган сизге да мен чоң ыраазычылык билгиземин. Бул да чоң иш. Жакшынын кадырына жакшы жетет дейт. Мына теманы көтөргөн сизге да рахмат. Мындай көңүл бурбай койсоңуз да болмок, башка темаларды эле толтура. Анан ушул жерге Сулайман тоонун түбүнө келген, Алимбек Татканын айылына келген адамдын көбүнүн зоолосу зор болуп жүргөн кагылайын. Сиздерге дагы, мына балага дагы биз ушундай рахмат айткыбыз келет. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Жакшыларды чыгарып, биз жаштарды тарбиялайлык. Тазалыкка тарбиялайлык, элге кызмат кылганга тарбиялайлык. Айтканыңыз келсин, энелер, чоң рахмат. Сиздерге чоң ден соолук. Ушу дайыма эле сиздердин өңүңүздөрдө Алымбек Татка деби чоң аталарыбыздын элеси турат десек туура болот. Анткени силер ошонун урпактарысыңар. Ылайым эле силерге жакшылык, ден соолук, ийгилик болсун. Урматтуу замандаштар, ушу менен Санжара программасын аяктайбыз. Көрүшкөнчө саламатта болуңуз.